السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابن قيم رحمه الله دارتنا داودين كتابinde كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. Адамдын жүрөгү уш күнөөлөрдүн айынан дат басып, карайып, ушундай оорулуу абалга кептелип калат. Ал жанагы душмандары менен өзүнүн жүрөгүнө, адамдын нафсине эмне зыян, эмне пайда, зыяндуу нерселерге тоскоолдук жаратып, туруштук берүүгө күрөшө албай калат. Вал абду иннама юхарибу ва юсави ва юхтиму би калбихи. Болбосо адам баласы күрөшкөндө, согушканда туруштук берүүдө бул колу эмес, көзү эмес, денеси эмес, жүрөгү менен күрөшөт. Вал жавариху табаун лил калб. Ал эми адамдын органдары, колу, буту, мээси бардык жери жүрөккө карап ээрчийт. Жүрөктүн артында болот. Фаида лам якун индаху инда маликиха кувватун ядфа биха фама донну биха. Мындай чыкканда жүрөк адамдын денесиндеги падыша. Эгер падыша чечим чыгара албаса, өзү коркок болсо же алсыз болсо, аны ээрчигендер кандай болот? Ошондой болот дейт. Wa kadhalika an-nafs fa innaha takhbuthu bish-shahawat wal-ma'asi wa tad'ufu. Ошондой эле адамдын нафси кирдейт, алсыздайт. Ушундай нажас абалга чейин барат. Ал жанагы күнөөлөр менен шахаваттардын айынан жана аябай алсыздайт. Ани нафсал мутмаинна wa in kanat al-ammara taqwa wa tata'assad. Мен бул жерде таза жанды айтып атат дейт. Таза жан, Аллахка бурулган, Аллахка бет алган, жакшылыкта жүргөн жан жанагы нерселер менен алсыздап, кирдеп, ооруп калат дейт. Wa in kanat al-ammara taqwa wa tata'assad. Wa kullama qawiyat hadi da'ufat tilka. Канчалык ошол адамдын нафсиси жакшылыкка буйруп турган болсо дагы, бирок жанагыларга чалдыгып калса, түшкөн сайын не болот? Алсыздап кете берет. Файабхул хумма тасарруф лил имар ва рубама матат нафсул мутмаинна маутан ла юртажа мааху хаятун янтафи биха. Мына ошол ооруган жүрөктү адам айыктырбаса, ошону кайрадан жанагы эс алган жүрөккө алып келбесе, алсыздаткан ойдон абалга таштап койсо, ооруган абалга чалып калса, керек болсо ошол жүрөктүн өлүп калышына чейин адам жүрө бериш мүмкүн. Жанагы жашоодо деле ооруда айрым оорулар бар. Эмне өөнүгө өрчүп кеткен, болду мал болбойт, өлөт деп калат го. Эч нерсе жардам бербей калат. Мына адамдын жүрөгүдө жан дүйнөсү ошондой деңгээлге чейин жетет. Мындай чыкканда ою айыгып кетишине такыр үмүт да калбай калат. Ал жүрөгүнөн пайдаланбай калат. Бал хаятун юдрику бихал алам факат. Болгону ал ошол оору абалында эле жашап жүрө берет. Эч кандай мындай чыкканда жашоосунан пайда ала албайт дейт. Wal maqsud anna al-abda idha waqa fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu ammahu anfa shay lahu. Эми мунун натыйжасы эмне болот? Натыйжасында эң өкүнүчтүүсү адам ошол жүрөгүн башкарбай, жүрөгүн кайра өз калыбына келтирбей таштап койгондун акыбети акыры барып, адам жашоодо бир кыйынчылыкка түшүп болгондо же балеге түшүп болгондо эмне кылат? Анын жүрөгү дагы, тили дагы, анын ар бир денелери бардыгы кыянат кылат. Кыянат кылат деген эмне? Кыянат кылат деген ошол оор күндө, кыйынчылыкта тили Аллахты эстей албай калат, денелери намаз окуй албай калат, жүрөгү Аллах Тааламга бурулбай, бет албай калат. Мындай өзүнүн кызыкчылыгында, адамдын пайдасы үчүн өз денесин өзү колдоно албай калат деген сөз. Фала янжазибу калбуху литтаваккули алаллах. Мисалы жүрөгү Аллахка таяна албайт. Вал инаба илейхи. Аллахка бет албайт. Вал жамиъи алейхи. Аллах Тааламга бүт ойын жыйнап дуа кыла албайт. Жалынып жалбарып сура албайт.
ибадат кыла албайт. Тили дагы катып калган. Куранга, Алла Таалада зикир кылууга да тили да келбей калат. Wa in zakarahu bilisani lam yajma bayna qalbihi wa lisani. Тили менен айтса, жүрөгүнө ою келбейт. Аллах Таала месин. Тили менен жүрөк бириге албайт. Fayanhabisu al-qalbu ala lisan bihaythu yu'athiru dhikr. Wala yanhabisu al-qalb wal lisan ala dhikr. Мындай чыкканда, зикир айтуу менен эмне болот? Жүрөк тазарат да. Жүрөк тынчтыкка келет. Жүрөк өзүнүн жакшы абалына кайтат. Мына ошондой таасирлер да бербей калат. Же жүрөк тилге түртпөйт, же тил жүрөккө түртпөйт. Балин дакара ау да'a дакара би калбин лахин сахин гафилин. Тили менен зикир кылса же дуа кылса, жүрөгү кайдыгерликте, унуткан абалда, жүрөгү бош. Валау арада мин джаварихихи ан ту'инаhu би таатин тадфа анху лам танқат лаху ва лам тутави'аху. Эми ошол денелери дагы жардам берейин десе адамга. Денеси менен намаз окуп, көзү менен жакшылыкты көрүп, мээсин жакшылыкка иштетейин десе бүт эмне кылат? Баш ийбейт адамга. Керек болсо адамдын кээде жүрөгү жакшылыкты ойлосо дагы денеси жардам бербейт. Ушунун баардыгы каяктан келип чыкты? Хада куллу асару дунуб вал мааси. Ошол жашоосунда адамдын жашап жүргөндө күнөөлөрдүн терс таасири. Аны айтпасак деле тажрыйбадан азыркы ар кимдин абалдары белгилүү. Жана кээ бир адамдар өмүрү намаз окубаган, зикирде жүрбөгөн, Аллах Таалам кайтпаган адамдар ооруп калган абалда карасаңар, керек болсо врачтан деле угат, өлөт деген укса деле Аллахка жалбарып кайта албайт. Карасаң, же бул музыка көрүп, же башка бир нерсе менен алик болуп, ошентип өтүп кеткендер бар. Аны сыртынан карап, акылдуу адам ойлойт, эмнеге бул өзүнүн жанын өзү күйбөйт депчи. Анын көп себептери бар. Ошо жүрөк катып калган, мерес болуп калган, карайып кеткен. Ана бүт денелери, жанагы почкасы, боор, жүрөк отказ кылгандай эле адамдын дагы жан дүйнөсүнө жан тарта турган, жардам бере турган денелерин баары отказ кылат. Ылайыксыз болуп калат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам намаздарында дагы саждада эмне деп дуа кылган? Биринде Аллахумма жбурни деген. Мындай чыккан, менин денемди сага сыйынууга ылайыктуу кыл деген. Ыңгайлуу кыл деген. Себеби көп адамдардын ибадатка денелери ыңгайсыз. Жанагындай тили, жүрөгү, денеси тартпайт. Себеби нафси бузулган, жүрөк карайган, жүрөк катып калган. Анан ошонун баардыгы денеге тепкен. Хада ва сумма амрун ахвафу мин залик ва адха минху ва амр. Эми ушундан дагы коркунучтуу жагдай бар. Мындан да ачуу абалы бар. Ва хуа ан яхунаху қалбуху ва лисануху инда лихтидар. Эми жашоодо жана намазга келе албай калат, зикир кыла албай калат, оюн жина албай калат, өзүнүн пайдасы үчүн, акырет үчүн иштей албай калат деп өтүкпү? Жалкоолуу. Мындан дагы ачуусу, акыры бул дүйнө менен коштошуп, төшөк өлүмдө жаткан кезинде дагы эң кыянат абал болот. Бул өзүнүн жүрөгү, өзүнүн тили дагы ла илаха иллаллах келмесине айта албай калат. Фарубама тааддар алейхи нутк би шахада. Иман сөзүн айта албайт такыр. Жаны чыгып атса дагы, жаны чыгар алдында дагы. Кама шахадан насу катирун минал мухтадарин асабахум залик. Мына ушул төшөк өлүмдө жатып өлгөндөрдөн канча деген абалдарын адамдар китептерге жазып кеткен. Хатта кыйла ли ба'дим кул ла илаха иллаллах факала аха ла астати ан акула. Айрымдарына келмен айт ла илаха иллаллах айт десе, оозун ачкан бойдон айткым келет, бирок айта албайм деп эле өлүп кеткен дейт. Ва кыйла ли ахар, да бирине ла илаха иллаллах айт десе, шахун рухун qalabtuka тумма qada. Ушундай бир түшүнүксүз сөздөрдү айтып,
өлүп кетти дейт бирөө. Шах деп, рух деп. Кайсы нерсе менен алек болсо ошону дагы бирөөгө ла иляха илlalloh айт десе, мен чарчадым, жол кайда деп өтүп кетти. Бирейлер болсо мен тозокко кеттим деп өлүп кеткен дейт. Кул ла иляха илlalloh фажа'ала бихадал гина якулу та'тина. Айрым адамдарды болсо келмени айт десе, ырдап анан жанын берди дейт. Жашоодо кыңылдап айтып жүргөн бир ырларын оозуна алып анан жан берди дейт. وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدعو معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. Дагы бири болсо, муну айтканда мага эмне пайда? Мен жашоомдо кандай гана күнөө болбосун ага малынып көргөм деп жан берди дейт. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ثم قضى ولم يقلها. لا إله إلا الله келмесин айт десе, муну айткан менен мага жардам бербейт. Себеби мен намаз окубачу элем деп жан берди дейт. Муну мен айта албайм деп. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول وقضى. Бул келмеге мен капырмын, айта албайм деп дагы бири жан берген дейт. Мына ошондой адамдарды төшөкөлүндө жатканда, акыркы бул дүйнө менен кош айтышып атканда, келмесин да айта албай, жүрөгү да бурула албай, чыныгы адамдын диниси кыянаттык кылгандыгы дейт. Себеби ошондой жашоодо. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها. Мен аракет кылып эле тилимди ушуну айткым келет, бирок бир нерсе кармап турат мени. Башка сөздү айтат, бирок сөздү айта албайт. Мына ошондой, мындай айтып отурсак, аябай көп. Акбар ба туджар ан караба лаху аннаху хтидара ва хуа индаху ва жа'ала юлакина ла иляха илlalloh ва хуа якул هذه القطعة رخيصة هذا مشتر جيد هذه كذا حتى قاضى. Айрым ушул бизнесте жүргөн өмүрүндө ушул соода сатык деп, бирок Аллах Таалага кайтпаган ошондой кер адамдарды көрдүк дейт. Өлүмүндө да жатканда ла иляха айт десе, бул арзан экен, бул кымбат экен, бул баа мындай экен, тигиндей экен деп, баягы өмүрүндө соода менен алек болуп жүргөндөгү белгилүү термин сөздөрүн айтып жан берди дейт. Wa subhanallah kam shahada nas su min hada ibara. Аллах Тааланы арулайбыз, канча деген ушул нерседе мына биз үчүн айбараттар жатат дейт. Walladhi yakhfa alayhim min ahwalil muhtadarin a'zam wa a'zam. Болсо бүгүнкү күндө көп адамдарга маалым. Ошол төшөкөлүндөгү сөздөрдү, абалдарды жашырып эле коет да, адамдарды коркутпайлы деп. Көп жашынып, мындай ар ким өзүнүн туугандарды абалын билет, өзүнүн жакындарын билет, баары эле китепке жазып, элге жар сала бербейт. Мен жакыным мондо эле өлдү, мынтип айтты деп. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان. Эгерде адамдын өзүнүн акыл эси ордунда, күч ордунда, идракты кот, аракет өзүндө болсо деле, шайтан колдон келишинче аракет кылат. Вастамалаху фима юридуху мин маасилла. Эмнеге? Ушу жаш кезинде ушул күнөөгө малынып калса экен, жан дүйнөсү кирдеп калса экен, кайдыгерлик жүрөгүн каптап калса экен, Аллах Тааланы эстебей калса экен, анан өлүм алдында акыры тили да отказ кылып, денеси да отказ кылса экен деген максат ошол. Баягы алымдар күнөөдөн оолук балгыла дегенди ушул жашооңурда акырында өзүңөрдүн денеңер өзүңөргө кыянат кылбасын. Элестеткиле, жөн эле адамдын көзү көрүп, кулагы угуп, ден соолугу чың саламаттыкта болуп жүргөн кезде, Аллахка кайта албаса, анан ооруп жаткан кезде, алсырап жаткан кезде, шайтан аны оюнчуктай эле ойнотот да. Ушул сак саламат кезде Аллахка кайта албаган, анан төшөкөлүндө жатканда кайта алабы, алсыз болуп жаткан кезде кайта алабы. وجمع شيطان له كل قوته وهمته. Айрыкча ушул адам ооруп калганда, ушул дүйнө менен кош айтышып каларда, шайтан толук күчүн жыйнап туруп адамга бир сокку урган аракет кылат.
оозуна келмесиз ушундай бир капырчылыкта же болбосо ыймандан алыстыкта өтүп кетишке тобосуз. Бул ушул кезде шайтан акыркы бир соккуну ургузу келет, ошо менен жаны чыгып кетишин каалайт. Адамдын эң алсыз болгон абалы. Эми өзүң ойлоп көрчү дейт. Кантип адам ушул жерде амандыкта калат, саламаттыкта калат. Ушу тирүүсүндө, ден соолугу кезинде, бакубат кезинде, жаш десең жаш, өмүр десең өмүр, ден соолук десең ден соолук, күч кубат кезде намаз окуп албаса, ошол кезде Аллах Тааланы эстей албаса, ошол кезде тооба кылып истигфар кыла албаса, анан ооруп калган кезде кыла алабы? Мына бир жериң жаның ооруса эле кандай көп нерседен кур калат адам. Элестеткиле жашоодо. Көп жакшы кылып жүргөн жерлериңди кыла албай каласың. Куранын окуп албай каласың, илим ала албай каласың, ошол ооруң менен күрөшүп каласың. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам адамдардын көбү эки нерседен кайтегер деген. Бири бош убакыт, экинчиси ден соолук. Ушул эки нерсе бул туугандар чоң жакшылык адам. Мындай чыкканда өзүңдүн бактың үчүн, акыретиң үчүн жакшылыктарды топтоп, сооптор жыйнап калууга эң чоң мүмкүнчүлүк. Дагы бир хадисте эмне 5 нерседен 5 нерсени сактангыла деген. Себеби көп адамдар ушуну колдонбойт. Жаш кезиңди улгайып калганча, бош кезиңди бошой калганча, колуңда бар кезде колуңда болбой калганча, ден соолугуңду ооруп калганча, жашооңду өлүп калганча. Ушунун баардыгы чоң мүмкүнчүлүк. Ар бир өтүп кеткен, ар бир кабырга кирип кеткен адамдардын өкүнүчү. Ден соолук да ошондой. Кээ бир алымдар айткандай, ден соолук деген ушундай бир неамат, бул жанагы тажыдай. Адамдын башында турган тажыдай, аны ооруган адам көрөт деген. Ошол бир нерседен ден соолугунан ажырап калган адам гана басып жүргөн, кыймылдап жүргөн адамдарды көргөндө сезе алат. Ошол чоң бир алтындан болгон, күмүштөн болгонбу, же берметтен болгон чоң таж экен. Ушул тилекке каршы өкүнүчтү канча деген адамдар мына анан өкүнүү жардам бербей турган, кайра кайтып келбей турган, бияка соопторду жыйналбай турган жакка кайтып кетет. Ал эми жакшылыкта жүргөндөргө Аллах Таалам Ибраим сүрөсүндө 27-аятында эмне дейт? Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит фил хаяти дунья ва фил ахира. Аллах Таалам ыймандуу адамдарды бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бекем сөз менен бекемдейт деген. Мындай жаны чыгарда да, кабырда да, суракта дагы Аллах Таалам өзү бекемдейт. Эмнеге? Бекемдейт дегени оозуна келмеси келет. Периштелер келсе сурай алат, сурагына жооп бере алат. Коркпойт, кайгы, капа жок аларга. Туруктулук бар. Себеби жаш кезинде бул дүйнөдө жашап жүргөн кезинде Аллах менен мамилеси жакшы болгон. Буйруктарын аткарган, тыйгандарынан тыйылган. Ва юдиллуллаху залимин. Ал эми залымдарды Аллах Таалам адаштырат дейт. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره. Эми Аллахтан алыс жүргөн адам кантип жакшы өлүм менен өлсүн деген. Адам кандай жашаса ошондой өлүм менен өлөт. Кайдыгерликте өзүнүн напсына ээрчиген, амалы иши чаржайт, жүрөгү мерез. Фабаидун мин кал ман қалбуху баидун мин Аллахи таала. Фабаидун ман қалбуху баидун мин Аллах. Кимдин жүрөгү алыс болсо, ал Аллах Тааламдан алыс. Ал кайдыгер. Ушул сөздү бул дүйнөдө кандай жашаса ошондой болот. Өлүм төшөгүндө периште келгенде дагы, жанналарда дагы туруктулук керек болот. Жана кабыр азабына киргенде дагы, кабырга киргенде дагы эки периштелердин сурагына. Мына ушул нерселерди Аллах Таала бил каули сабит деген туруктуу бекем сөз менен Аллах Таала бул дүйнөдө да, акыретте дагы бекемдейт. Бул дүйнөдө жан чыгарда, экинчиси акыретте дегени кабырда. Ал эми күнөөдө жүргөн, тооба кылбагандар бул ла илаха иллаллах деген сөз менен жаны чыгып атканда дагы, кабырда да жооп бере албайт. Эмнеге Аллах Таала айтты? Ва юдиллуллаху залимин. Залымдарды Аллах Таала адаштырып салат дейт.
мындай илхам бербейт, ийгилик бербейт, тилине айтып коюуга мүмкүнчүлүк бербейт. Ошо периштелер сураган суракка деле суракка жооп бере албайт деген сөз. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, мен Аллах ким десе, пайгамбарың ким, динин кайсы, жооп берип коем. Роббим Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад, билем да бул дейт. Ал билген башка маселе. Ошол билген нерсеңе ошо менен жашадыңбы деген. Жашаган адам жооп бере алат. Жөн эле билип коюп, бирок аны менен амал кылып жашабаса, жооп бере албайт. Эмне дейт? Ла адри, мен билбейм. Кунту акулу ма якулун нас. Адамдар айтчу эле тиги дүйнөдө, мен да айтчу элем, бирок азыр айта албай атам дейт. Себеби Аллах Таалам тилине мүмкүнчүлүк бербейт. Алла сактасын. Андан кийин Ибн Кайым рахимахуллах ушул нерсени эскерет. Ушул жашоо ушундай дейт. Адам жакшы түшүнүш керек. Адам бир жерде турбайт экен. Кандай болду? Же сен сооп жыйнайсың, же күнөө жыйнайсың болду. Соогуң дагы токтоп калган, күнөөң да токтоп калган абал болушу мүмкүн эмес, кыйын мындай абал. Ошон үчүн ар бири амал кылып аракеттин үстүнө жүрүш керек. Жөн эле туруп калган абал болбойт. Бул жакта акыретке баарыбыз баратабыз. Адамдар туулгандан бери сапарда. Ошо өлгөнгө чейин сапарда келатат. Ошо акыретине бири соопту жыйнайт, бири же күнөөнү жыйнайт. Бири же тозокко жакындайт, бири бейишке жакындайт. Бири жамандык кылат, бири жакшылык кылат. Жамандыкта, жакшылыкта кылбай жүргөн адам таппайсың. Ошон үчүн убактыңды же жалган менен өткөрөсүң, же чындык менен өткөрөсүң дейт. Же жакшылык менен өткөрөсүң, же жамандык менен өткөрөсүң. Адам уктаса деле сооп жазылат. Эгерде ошол уйкусундагы жакшылыкка көздөп, андан ары жакшы ниет менен кылсаган болсо, ал текке кетти деп саналбайт. Фала ахад муаттал фи хади дунья илля ман лейса лаху акулун калмажанин. Тег эле бир гана адамдар бар, жиндилер, жана үзүрү барлар, оорукчан, кесели бар. Ошондой акыл эси ордунда эмес адамдар гана сообу да жок, күнөө да жок аларга. Алардын сообу да жок, күнөөсү да жок. Андан акыл эси бар, балагатка жеткен дөрдүн баардыгы бир орунда турбайт. Бул нерсе менен адамга Алла Таалам ушундай акыл берип, мүмкүнчүлүк берип, Алла Таалам өзүнүн китебин түшүрүп, пайгамбарды жөнөтүп ушундай сыноо берди да адамга. Шайтандарды коюп койду, жиндерди коюп койду. Анан бул чоң сыноо. Ошо жиндердин, шайтандардын болушу, адамды азгырышы, ошого адам туруштук бериши, муну тимелей койсо болмок деп кээ бир адамдар ойлойт дейт. Бул Алла Тааламдын даанышмандыгы менен сыноосу. Ошол нерсе менен күрөш керек. Ким чынчыл, ким жалган, ким эки жүздүү, ким момун. Ушул сыноодон өтүшүн, адам өзүнүн жүзүн билиш үчүн. Эгер жин шайтан болбой турган болсо, анда адамга азгырык жагынан сыноонун жүзү көрүнбөйт адам. Адам өзүнүн чыныгы жүзүн биле албайт. Жана ошондой эле дагы бир топ адамдарга, Аллахка моюн сунбаган адамдарга шайтанды не кылып койгон? Кайядаллаху лаху шайтанан уқубатан лаху би арадихи ан китабихи. Мындай бир жаза катары койду да. Аллахка кул болгуң келбейби? Анда шайтанга кул болосуң деп. Аллахтан жүз бурдуңбу? Анда шайтанга бет аласың. Фахуа коринуху аллади ла юфарикуху фил иқамати вала фил масири. Мына ошо шайтан моюнуна минип алат дагы, адамды башкарып жүрөт. Аллахка жакындаба деле шайтан ага жакындады. Валидалке шайтан ла я'тима тарикин ямши фихи Умар радиаллаху анху. Адам канчалык Аллахка жакын болгон сайын шайтан ошончолук качат. Адам канчалык Аллах Тааланы алыстаган сайын шайтан ошончолук ага жакын болот. Ошон үчүн Умар ибн Хаттабка эмне деген? Сен баскан жолдон шайтан баспайт деген. Сен бул жолдон келаткан болсоң, шайтан ал жолдон качат деген.
Себеби Аллахка жүрөгүн байлаган адамга шайтан анал адамды азгырып, же васвас кылып, же ал адамды башкарып алышы өтө кыйын. Аллах Таалам Куранда айтат: "Омай яшу ан зикри рахман нуқид лаху шайтанан фаху лаху қарин" дейт. Кимде ким Аллахты ырайымдуу Аллахты эстөөдөн жүз бурса, Аллах Таалам ырайымдуу Аллах Тааламды эстөөдөн алыстаса, ага биз шайтанды шерик кылып байлап коебуз деген. Субханалла. Ва иннахум ла ясуддунахум анис сабил. Алар не туура жолдон тосушат деген. Анан ва яхсабун аннахум мухтадун. Туура эмес жолдо жүрүп, азырык жолдо жүрсө да алар эмне деп ойлойт? Биз туура жолдобуз деп ойлоп калышат дейт. Аллах сактасын. Фал инсан ида тарака зикраллахи жалла ва ала ва хаджара ал-Кур'ан фа инна шайтан юқаринуху. Эгер инсан Аллахты эстөөдөн Аллахты эстөөнү таштап салса, Куранды таштаса, шайтан ага жакын болуп калат. Якуну лаху қаринан уқубатан ла. Мындай чыккан шерик болот ага. Ошонун досу, ошонун жанында жакын болот. Бул өзү жаза бул дүйнөдө. Аллах Таалам берип койгон жазасы. Мына мага кайткың келбесе, анда шайтанга кайт. Мага дос болгуң келбесе, анда шайтан жин менен дос бол. Мага кул болгуң келбесе, анда шайтанга кул бол. Мага кызмат кылбасаң, анда шайтан кызмат кыл дейт. Бул хилафан лил муъмин аллади ядкуруллах фа иннаху якуну мааху ал-малак минал малаика юсаддидуху ва ю'инуху алейми. Аллахка моюнсунган адамга, Алла Тааламды эстеген адамга Алла Таалам не кылат? Периштелерди берет тугандар. Кээ бир адамдардын периштелери көп болот, билесиздерби? Периштелер болот кайдымкидей. Ал периштелер туралап турат адамды. Адамга жардам берип турат. Адамга дуа кылып турат. Адамга истигфар кылып турат. Аллах сактасын. Ва ашат басиратуху ан фахмихи ва тадаббурихи. Ал эми жанагы шайтанга жинге кул болуп калгандарга алардын көздөрүн дагы чел кабык менен жаап салат. Анан мийлерин дагы жаап салат. Алар ойлоно албайт, көрө албайт, түшүнө албайт. Хуаллади юбсиру бин нахар ва ла юбсиру бил лейл. Фаман амия ан тадаббурил Кур'ан ва амал бима фи фа иннаху юбтала би муаққаранати шайтан. Кимде ким ушул Курандан жүз буруп, амал кылбай алыстай турган болсо, ал шайтанга шерик болот. Шайтаны жанында жүрөт дейт. Ошол нерсе менен сыналып калат адам. Ва ла янфаукумул йом ида заламтум аннакум фил азаби муштарикун. Силерге бул күн эч кандай жардам пайда берилбейт, себеби силер бул азапта шерик болуп бирге болосуңар дейт. Бул дүйнөдө шайтан менен бирге болгондор акыретте дагы тозокто бирге болот деген сөз. Аллах мустан. Жана ошондой эле дагы сөзүн улап, "Омин окубати ал мааси аннаха тусайду адааху мина шаятин инс вал джин алейхи. Фаида асаллаху фариха адуху бидалик ва тасаллата алейхи." Бул ушундай жаман нерсе, адам өзүн таштап койгондо өзүңдүн шайтандарга, жиндерге мындай бир жардам бергендей болот дейт адам. Алардын күчтүү болушуна, катуу сага үстөмдүк кылышына, сени толук башкарышыңа сен жардам бересиң. Эч кандай чептериң барын бузуп, талкалап, мындай бир шайтан жинден коргоно турган нерсең жок болуп калат дейт. Лау арадаллаху субханаху ва таала ан юхлика иблис ва джундаху ва юхлика ал-куффар ла фа'ала. Аллах Таалам эгер кааласа, иблисти деле, жиндерди, шайтандарды деле, капырларды деле жок кылып сала алат. Ал кадыр зат ага. Бирок бул нерсени экзамен үчүн, сыноо үчүн койду дейт. Адам баласына. Идлаула вujуду шайтан ва джундуху ма хасала жихад фи сабилилла. Эгер шайтан жана жиндер болбосо, Аллах жолунда күрөшүү деген нерсе болбойт эле дейт. Вала тамайязал муъмину содиқ минал мунафиқ вал кадиб. Чыныгы момун адамдагы айырмаланбайт эле. Эки жүздүү адамдан же жалганчы адамдан. Фалиллахи хикматун субханаху фи бақа иблис ва джунди.
Алла Таалам өз данышмандыгы менен ушинтип иблисти дагы жана анын аскерлерин жана капырлар жер бетине коюп койду. Мааннахум адауллахи ва адай русули. Болбосо булар Аллахтын душмандары, пайгамбарлардын душмандары, элчилердин душмандары. Лакин Аллаха абқахум лил иптила ва имтихан. Ушу сыноо үчүн буларды Алла Таалам калтырып койду. Алла Таала Мухаммад сүрөсүнүн 4-аятында айтат: "Далика валау шаа валау яшауллаху лантасара минхум." Аллах кааласа булардан өч алып, мындай жер менен жексен кылып же жок кылып салат булар дейт. Валакин лиябулуа ба'дукум би ба'д. Аллах Таалам силерди сынаш үчүн калтырып койду. Ушул чоң данышмандык. Жиндердин болушу, шайтандардын болушу ушул бизге болгон азгырык. Мына ушул сыноону билгенден биз эмне чыныгы өзүбүздүн душман менен күрөшүш керек. Напсис душман, шайтан душман. Бул ушул сенин чынчыл экениңди, Аллах менен болгон мамилеңди ушудан өзүң биле аласың дейт. Алла Таалам сага шайтанга баш ийип кетесиңби, же мага баш ийесиңби? Шайтан кулу болосуңбу, же мага кулу болосуңбу деген. Ушул абал менен адам билет. Андан кийин Ибн Кайым рахималлах ушул аятты келтирет. Вaqama suqul jihad fi hadi dar. Эми ушул дүйнөдө күрөшүү экенин билдик, сыноо экенин билдик. Адам бир жерде турбайт экен, же күнөө жыйнайт экен, же сооп жыйнайт экен. Же өзүнүн жакшылыгына иштейт экен, же өзүнүн зыянына иштейт экен. Мындай карасаң, лaqad khalaqnal insana fi kabad, адам баласын биз кыйынчылыкка жараттык, сыноого жараттык деп баарыбыз билдик. Акырында өлүм бар экен. Кимгер чырайлуу амал кыласыңар? Но ушул нерседе күрөш экен бул дүйнөдө деп. Адам бир жерде турбайт экенин билдик. Мындай карасаң, waqama suqul jihad. Күрөшүүдө бир өзүнчө бул соода бар дейт бул дүйнөдө. Yabi'u fihi al-mu'minun anfusahum wa amwalahum wa yashtaruna al-janna. Кандай соода бар десе, Куранда ушул бир нече аяттарды эскерген туугандар. Ушул бир тафсирлерине кайтып, ойлонуп окуп көрсөңүздөр. Мына бул дүйнөдө адамдар сооданы баары түшүнөт. Бир нерсени аласың, сатасың, үстүнөн акча көрөсүң, пайда көрөсүң. Бүт адамдар жакшы көрөт. Мунун артында акча бар, акчаң болсо кенен жашайсың, каалаганың сатып аласың деп бүт жакшы көрөт. Мына бул дүйнөдө да Алла Таалам мындай бир акыреттеси иллюзия катары бир алыс катары көрбөм. Адам жакшы түшүнгөн соода менен дагы сүрөттөгөн Алла Таалам. Yabi'u fihi al-mu'minun anfusahum wa amwalahum wa yashtaruna al-janna. Мындай чыкканда момун мусулмандар бул дүйнө өзүнүн жанын, өзүнүн акчасын сатышат. Убактыңды, ден соолугуңду, жаныңды, мүмкүнчүлүгүңдү сен сатасың. Ордуна эмне аласың? Бейишти аласың. Алла Таалам ушуну Куранда эскерген. Мындай дейт: "Инна Аллаха иштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул жанна." Чындыгында Алла Таалам момундардан, мындай чыкканда мусулман момундардан сатып алды дейт. Эмнесин сатып алды десе, жанын жана акчаларын дейт, мал мүлкүн. Алардын ордуна Алла Таалам бейиш бере турган болду дейт. Мына ошондой аяттар келген. Алар менин Аллах Тааламдын жолунда күрөшөт, ошол жолдо өлүшөт. Вa'дан алей хаккан, бул нерсени Аллах Таалам вада берген дейт. Ордуна бейиш берем дейт. Фи хадил бай'a, ушул соодада ал-муштари хуаллах, Аллах сатып алуучу, вал бай хуал муъмин, сатуучу ким? Сатуучу мусулман адам. Ортомчу ким? Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Эмнени сатылып атат? Бейиш сатылып атат. Вал васиqa al-maktub fiha, мына ушул нерселердин баары Тауратта да, Инжилде да, Куранда да жазылып келген. Мына ушундай сооданын формасы менен адам түшүнө турган абалда да кылып Алла Таалам түшүндүрүп берген бизге. Сатуучу ким экен? Алла Таалам. Алуучу ким экен? Мусулман адам. Ортомчу түшүндүрүп берген ушул абалды ким? Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Эмнени сатып алып атат? Эмнени сатып атат? Бейиш экен болду. Аллах Таалам бейишти бизге сатып атат. Биз сатып алып атабыз. Эмнең менен? Амалың менен, ыйманың менен,
ишениң менен, жаның менен, мал мүлкүң менен, убактың менен, жашооң менен. Кээ бир адамдар жок, мен албайм дейт, кереги жок бейишин дегендер бар бул дүйнө. Кимдер алар? Алар капырлар, шайтандар, ошого кызмат кылган. Алар не деди? Кадимки жанагы шайтанды айткан да, Аллахым мени кыямат кыяматка чейин жөн кой. Мага тийбе деди. Жазалаба деди. Каалаганымды кылайын деди. Анан кыямат келгенде өзүң бил мен не кылсаң ошо кыл деген. Мына бул дүйнөдө кээ бир адамдар ушундай жолду тандап алган. Мага тийбегиле, акыретте айтпагыла. Мен келдим бул дүйнөгө, жыргайм, күлөм, каалаганымды кылам. Анан о дүйнөнү мен билбейм, барбы, жокпу, не болсо ошосун деп жашаган адамдар бар. Булар бул соодадан четтетилген. Мусулман адам не? Аллах Таалам бейишти сатам деди. Мусулман адам сатып алам деди. Ал нерсени ким көргөзүп берди? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берди. Бейиш сатылуучу нерсе, мына ошонун үстүндө адам күрөшөт. Адам табиятынан бизнести жакшы көрөт. Сатууга, сатып алууга жакшы көрөт. Болбосо бул дүйнөдөгү тижаралар, бизнестин баардыгы эмне? Мындай бат эле бүтүп калуучу. Кээде ушунча адам соода кылып акча топтойт, үзүрүн көрбөй деле өлүп калып атпайбы? Ал эми акыреттеги соода туугандар. Бул гарантия берилген соода. Бул кепилдик берилген соода. Бул дүйнөдөгү карасаңар, кээде ушунча тырпалакта иштейсиң, бир банкрот болуп калат кайра. Тапканың кайра урдат болот байкуш, же алданып калат. Бул дүйнөнүн соодасында мындай кепилдик жок да, риск чоң аябай. Кээде ошол менен байыган акчасы менен наоборот зыянга түшүп калат кайра. Ал эми лакинна тижара робихал мадмуна хия тижаратул ахир. Ал эми эч риски да жок, кепилдиги менен пайдасы да түбөлүктүү болгон бул акырет бизнеси. Мына ушуну дагы башка бир аятта Алла Таалам Соф сүрөсүнүндө ушул бизнести мындай деп айтат. Хал адуллукум ала тижаратин тунжикум мин азабин алим. Мен силерге акыреттеги азаптан кутула турган, силерди куткара турган бизнести көргөзүп берейинби деген. Ал эмне десе, ту'минуна биллахи ва расули. Аллахка жана Аллахтын элчисине баш иман келтиресиңер. Ва тужахидуна фи сабилиллах. Жана Аллахтын жолунда күрөшөсүңөр деген. Эмнеңер менен? Биамваликум ва анфусикум. Жаныңар менен жана малыңар менен деген. Даликум хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Ушул силер үчүн жакшыраак эгер билсеңер деген. Субханалла. Яғфир лакум дунубакум. Аллах Таалам күнөөңөрдү кечирет, бейишке киргизет, дарыялар аккан бейишке деп эскерген. Хади хия тижара ал-бақия ва ин кана катир мин ал-халq яғфалун анха ва яштагулуна бит-тижарати дуния. Мына ушул чыныгы туруктуу, түбөлүктүү, түгөнбөс, келечеги чоң болгон бизнес. Бул нерсе, бул бизнести көп адамдар билишпейт. Көп адамдар бул бизнесте кайдыгер дейт. Бул дүйнөнүн бизнеси менен гана алектейт. Муну неге Ибн Кайим рахмахулла эскерип атат? Жанагы күнөөлөр менен мамиле кылууда адам табиятында мына сен акчага кандай кызыгасың, өмүрүңдү жашоого кандай жакшылыкка умтуласың. Акча тапсаң жакшы жашайм, каласаң ооруп калсаң жакшы врачтарга көрүнөм деп адамдар акча топтойт. Жакшылыкка жетейин, жакшы жашайын деп. Мына ушул акыреттик абалда эле ушул дүйнөнүн сүрөтүнө эле окшош дейт. Бул дүйнөгө кандай тырпалактасаң, акыреттеги абалыңа дагы ошондой аракетте жүр. Бул дүйнөгө убактылуу өтүп кетет. Бирок эмнеге сен түбөлүктүү бараткан жагыңа кам көрбөйсүң? Акыреттин бизнесин эмнеге кылбайсың деп атат да. Эмнеге ушундай дартка өзүңдү чалдыктырып, оорунун үстүндө жашап жүрө бересиң? Айык туруунун камын көрбөйсүң. Акыретке азыгыңды даярдабайсың. Алыстап кетип бараткан жагыңа кам көрүп, бараткан жагың эмнеге кам көрбөйсүң? Бул сенин пайдаңа деп автор эмне кайрылып атат. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Бул дүйнөбүздө акыретибизге азык даярдап калууга бизге тауфик, ийгилик, жардам берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн дуасында айткандай: "О Аллахым, менин динимди ушул тирегим болгон,
акыреттеги болгон жайымды түздөп берүүчү динимди бекем кылгын, оңдоп берген деген. Дүйнөмдү оңдоп берген Алла Таалам. Себеби бул дүйнөмдө менин жашоом бар деген. Жана акыретимди оңдоп берген, акыреттикимде кайтымым бар деген. Туруктуу, түбөлүктүү жайым бар деген. Ал эми жашоомду бардык жакшы амалдарга мындай ашырып бер деген. Мындай соопторун көбөйтүп, жана өлүмдү ар бир жамандык оорудан рахат кыл деген. Ошол нерсени Аллах Таалам баарыбызга насип кылсын. Акырет бул дүйнөбүздө акыретке ийгилигичи жай кылып, камын көрүп, сооптор сыйнап, жакшылыктарга жанашалы Аллах Таалам ийгилик тавфик берсин. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.